Кыргызстанда скульптор айымдар саналуу. Мен ошол бала кезимден сүрөт өнөрүнө кызыгуум жогору болчу. Чоң атам темир уста болгон, тайенем кол өнөрчү болгон. Мүмкүн ошолордун таасири, ошолордун гени аркылуубу. Үй бүлөдө мен эле ушул сүрөт өнөрүнө кызыккан адаммын. Ташты жакшы көрөм, таштан жумуш жасаганды жакшы көрөм. Бирок оор физикалык жактан аябай. Максат, кыялдар коюла берет экен. Анан айлана чөйрөң да таасир этип калат экен, бирок өзүбүздүн максатка жетиш бул өзүбүздүн колубузда чынында. Ошо менин баардык кыялдарым ошо скульптуранын тегерегинде болуп турат да. Студенттик кезде аябай кыйналчумун. Каркас жасаш керек, форма алышың керек, ташты чабышың керек. Кадимкидей ооруп каласың да, белиң ооруп, анан жатып каласың. Ойлочумун, кайдан тандап алдым бул кесипти деп, анан кайра эс алып тургандан кийин унутуп каласың кадимкидей. Эч кимге деле айтпачумун, өзүм ичимен сүйлөнүп ыйлап жатып уктап калчумун. Кайра тургандан кийин эсимден чыгып калат. Бир жолу эжеме айтып ыйладым. Эжеме айтсам, сен өзүң тандагансың, сени эч ким мажбурлабаган. Аягына чыгар да деп, ошонун сөзү бар. Ошо эжемдин сөзү дагы таасир этип кайра улап кеттим окшойт. Санкт-Петербургда окуп калдым. Анан Кыргызстанды көп сагына берчүм да. Анан эгер байкасаңыз, чет элдеги көп жумуштарым кыргыз темасына арналат. Ошол темалар аркылуу кыргыздын баалуулуктарын көрсөткүм келет. Биз кыргыздар өзгөчө эл экенибизди көрсөткүм келет.